Нурали деген ат болбойбу, койсо болбойт экен деген имиш уктум да дейт. Жок, боло берет. Мисалы, Алла Тааланын ысым сыпаттары бар го. Ал-Алию, Ал-Хакиму деп. Бирок сахабалардын аттары бар. Али бин Аби Талиб менекей, Хаким деген сахабалар бар. Бирок биз ал деп коет грамматикада, маарифа кылуу. Ошол ламу та'риф деп коет. Алиф ламды кошпостон Ал-Али дебей, ошол сыяктуу Нур Али десек боло берет. Али Нур десек боло берет. Ан-Нуру десек болбойт. Ан-Нуру Али деп. Ошон үчүн биз эмне кылат экенбиз? Алиф ламдарын алып салып туруп Нур Али десек боло берет. Эч кандай маселе жок, боло берет ал. Нур Али деп кое беребиз. Анткени бизде Нуралиев деген фамилиялар көп бүгүнкү күндө. Биз ата-бабалардын ушулга чейин коюлуп кеткен аттарын биз төгүнгө чыгара албайбыз да. Биз мындайда каада салт, нарк насилди терең өздөштүргөн адам болсок, эгерде өздөштүрүп алсак, эч качан бул динге каршы келбейт. Биздин ата-бабалар да бизге чейин арабчаны билишкен, шариятты терең билишкен, ошону жашоого менен колдонуп келишкен. Ана бүгүн бир эки китеп окуп алып алардын колдонуп келаткан, жашоодо колдонуп келаткан нерселерди биз жөн эле төгүнгө чыгарып койбошубуз керек. Ошон үчүн биз терең билим алсак, жана башында айткандай, нарк насил каада салтыбызда терең өздөштүрсөк, экөө жуурулушат. Баягы суу менен камыр, ачыткы кошуп, сүт-бүт жана майсайды кошуп алып жууруганда өзүнө келет го. Ошол сыяктуу шариятты да терең өздөштүрүп, адаби тилибизди да терең өздөштүрүп, тарыхыбызды жана каада салт, нарк насилдерибизди баарын терең окуй турган болсок, нур үстүнө нур болот. Жана кесе сүйлөп адамдардын көңүлүн дагы калтырып албайбыз. Дин бул бизге жалаң гана рахат алып келиш керек. Кокус сиз динге кирген сайын бир кандайдыр бир келишпестик, туугандар менен келишпестик, же болбосо бир сыгылуу, кысылуу пайда болуп баштаган болсо, демек сизге динди бирөө туура эмес үйрөткөн болот, же өзүңүз туура эмес түшүнүп алган болосуз. Анткени динге кирген сайын бул адам рахат үстүнө рахатка бөлөнө бермекчи. Ошон үчүн Куранда да айтат го, биз динди силерди кыйнаш үчүн берген жокпуз депчи. Адам баласы бул дүйнө ахиретте бактылуу болуш үчүн ислам дини бизге берилген. Ошон үчүн туура жашаганды да үйрөнүш керек.